Саламатсыздарбы, урматтуу Тез Кабар каналынын көрөрмандары, кадырман кыргызстандыктар, ассаламу алейкум. Бүгүн биз Тез Кабар каналынын бул чыгарылышында сиздерге Оштогу Мады айылынан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтөбүз. Азыр биз Ошалай жолу менен 11 километр жүрүп Мады айылынын центрине келип калдык. Биз турган жер 11 километр деп аталат. Мына ушул жерден дагы 200 метр жүрүп барсаңыздар Мадынын центриндеги базарчык бар. Ал эми Ошалай жолу менен сиздер ылдый карап кете турган болсоңуздар, анда Ош шаарына түшүп барасыздар. Эгерде шаардан келе жаткан учурда Мады айылындагы Газпром нефттен, Мойкадан жана Кыргыз мунайдан өткөндөн кийин Мадыдагы центрдеги базарчыкка жетпей 11 километрдеги повороттон оңго бурулуп кирсеңиздер болот. Сатыла турган үйгө ушул жол аркылуу барасыздар. Болгону 300 же 400 метр жүрөсүздөр. Азыркы эле жол менен 200 метр жогору чыгып, кайра солго бурулуп айланып келип калдык. Сатыла турган үй ушул айылдын эң жогорку үйлөрүнүн бири экен. Экинчи линияда турат, жогорудан эсептегенде. Биз сатыла турган үйгө келип калдык. Үйдүн ээси мени чыгып күтүп алды, мага кошулду. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Кандайсыз? Саламатсызбы, жакшы. Үйдү сатууга коюп турсуздар. Бул үй кимдин атында? Апамдын атында. Апаңыздын атында. Апаңыз каякта? Апам Россияда, сатыла турган күнү келе берет сразу. Качан десе ошол жерде болот да. Сразу клиент чыкса эле ошол жерде болот. өткөрүп бергенге келет. Ооба. Апаңыз макул, а? Ооба. Сиз кызы болосуз. Ооба, мен кызы болом. Ушул жерде чоңоюп өскөнсүз сиз. Жериңиздер канча сотук? Ушул жерде чоңойгон. 15 сотук. Ушул жерде туулуу, ушул жерде чоңойгон турбайсызбы? 15 сотук жери бар экен. Негизи мына бул жол сиздерге, анан ылдыйдагы мына кошуналарга кирет окшойт, а? Ооба, ошондой. Чек ара көрүп турасыздар. Мына үйдүн аркасында канча метр жер бар? 1-2 метр барбы? Бер жагында, жолго жанашкан. Ооба. Бул жагы кайсы жерге чейин? Үйдүн аркасындагы көрсөтүп коелу, жалпы жер аянты 15 сотук экен. Кайсы мына дөңнөнбү? Биягы уже бизге. Ушу дөңнөн бер жагы үйдүн аркасында дагы жок дегенде 5-6 метр жер бар экен, а? Нарагон аркы чекеге чейинби? Ооба. Ошо огражденияга чейин, акырга чейин, о дарактар турган жерге чейин. Бияка не план кылгансыздар? Бул жерге гараж кылабыз дегенде ата. Келечекте. Жакшы, гараж кылса боло турган экен. Үйдүн крышасын көрүп турасыздар, шифер менен жабылган. Азыр үйдүн алдына өтүп көрөбүз. Кандай кызыктар бар? Эгерде сиздерге жакса, анда азыркы мүнөттөрдөн баштап аракет кылсаңыздар болот. Апаңыз өзү Россияда дедиңиз. Неге сатып атасыздар эми? Апам өзү жалгыз. Жалгыз аял. Биз 3 кызбыз. Ошого сатып атабыз эми. Шаардан ортороктон квартира алып берели, этажга. Квартира алабыз деп атасыздарбы? Ошон үчүнбү? Бу жерде кыйланып калды уже, ооруп. Анда жакшыраак квартира чыгып калса, бартер вариант кылабызбы? Вариант болот. Сүйлөшө беребиз да? Ооба. Квартирадан тажап жер үйгө чыгат элем, кичине чекеректе болсо мал чарбачылык кылам, дыйканчылык кылам дегендер бар да, квартирадан тажагандар. Алар менен сүйлөшө беребиз, а? Үйдүн алды стяжка экен, көрүп турасыздар. Мен үйдүн алдын өттүм. Азыр үйдү толук көрсөткөнгө аракет кылабыз. Назар салып, биз менен чогуу болуп туруңуздар. Бисмилла. Ылайым мына ушул үй сиздердики болуп калсын. Үйдүн алдындагы ремонту дагы жакшы экен. Бүт стяжка куюлуп тур. Бул жагы эмне? Подвалбы? Подвал. Кышында көмүр коебуз. Көмүр коесуздар. Подвал. Терезелери бүт пластик терезелерге алмаштырылыптыр. Үйдүн алдында мындай көрүп турасыздар. Темир каркастар менен жасалып, атайын навес жасалыптыр. Крышасы тыныке. Темир профилдерден жасалган. Азыр үйдүн ичиндеги бөлмөлөрдү толук көрүп чыгабыз. Жалпы канча бөлмө бар эже? 4 бөлмө, временка менен 5 терезе. 4 бөлмө плюс веранда менен 5 деңиз. Эгерде сиздер биз чыгып келе жаткан тепкичтен, эки жактан чыга турган тепкичтен чыгып эле түз кирсеңиздер, бул жак бир бөлмө. Биз биринчи бөлмөнү көрсөтүп жатабыз. Бул жак негизи кухня болгон окшойт, а? Кухня болот. Бираз бийик көтөрүлүп жасалыптыр, сөөрү тапчан сыяктуу экен. Бул биринчи бөлмө, узун туурасы 4x5, 20 метр квадрат чыгат. Биз эми экинчи бөлмөнү көрсөтөбүз. Экинчи бөлмөгө сиздер оң тарапка түз кирсеңиздер, киргенде эле көрөсүздөр. Мына веранда. Бүт терезелери пластик болгон, подоконниктери дагы пластик экен. Веранданын туурасы 3,5 метр, ал эми узундугу 8 метр чыгат. Ушул жерде отуруп тамактанса болот, эс алса болот, уктаса болот. Кыскасы мына ушундай.
Веранданын абалы да жакшы экен. Потолок кадимки ДВПдан жасалган. Бул веранда болду. Эгерде сиздер верандадан түп-түз кире турган болсоңуздар, бул жакта дагы кирме чыкма 2 бөлмө бар. Уктоочу, жашоочу бөлмөлөр. Биринчиси ушул 4кө 3,5 экен, узун туурасы. Ортого печка коюлган. Ал эми потолок болсо көрүп турасыздар, Армстронг каражаттарынан жасалып, чекелери бүт эмдиеттен кооздолгон. Пол болсо кадимки жыгач, бир аз көтөрүлүп, сөрү тапчан сыяктуу жасалыптыр. Килемдер салынган. Ал эми ортодогу мына арка түрүндөгү эшиктен оң тарапка кире турган болсок, бул жагы спальня. Төрдөгү бөлмө. Веранда тарапка 2 терезе коюлган, жарык ушул жактан кирет. Потолок болсо пас. ДВПдан жасалган, узун туурасын айта турган болсок 4кө 5, 20 метр квадрат чыгат. Биз 3-4 бөлмөнү көрсөттүк. Эми эң акыркы бөлмөнү көрсөтөбүз. Эгерде сиздер сырттан кирип эле сол тарапка бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жакта зал бөлмөсү бар экен. Конокторду ушул жака киргизесизби? Төрдө көрүп турасыздар. Сайыз убагында биздин ата-энелерибиз жакшы көргөн мейрап деп коет. Мейрапка жүк жийчү, жабан койчу, кыскасы мейраптагы бар экен. Маңдайда төрдөгү занавесканын ичинде бүт жүктөр жыйылган. 2 терезеси бар. Жана биз үйдүн аркасындагы аянтты көрсөткөнбүз, гараж курабыз деген жерде. Ошол жака 2 терезе коюлуптур, жарык ошол жактан кирип турат. Потолок кадимки ДВП ак түстө сырдалган. Дуалга болсо бойлор жабыштырылган, полу болсо жыгач экен. Узун туурасын айта турган болсок, туурасы 4,5 метр, узундугу 7 метр чыгат. Бул кадимки зал, конок бөлмөсү болду. Эми биз сыртка чыгалы дагы жанындагы кошумча курулуштарды, бактаракты, огородту, кошумча шарт мүмкүнчүлүктөрдү сиздерге көрсөтүп берели. Бул эмне, бадамбы эже? Бадам. Чоң бадам экен, Ачыкпы же ширининенби? Ширин бадам. Жакшы. Үйдүн алдында мындай бадам көгөрүп, ийип салыптыр. Буюрса, бышса сиздерге түшүмүн берет. Бул жерде негизи азыр бирөө жашайбы? Жок, азыр эч ким жашабайт да. Жашабай атабы? Сиз анча-мынча келип нарак берагыны карап турасыз. Бул жагына өзүнчө навестелиптир. Тандыркана, кухня, отункана бүт баары ушул жака уюштурулуптур. Көрүп турасыздар. Отун да бар экен, тандыр да ушул жерде. Крышасы сасна жыгачтардан жасалып, тыныке менен жабылыптыр. Бул навес өзүнчө. Эми бактаракка көңүл бөлүңүздөр. Мынанда эски дуалдын ар жагында темир тосмону көрүп атам. Чегара ошол жерденби? Бер жагында. Дуалдан арт жагында. Дуалдан нары 1,5 метр бар экен. Эмне дарактар бар эже? Өрүк бар. Өрүк. Кара гилас, кукан гилас, дөлөнө бар, биалма бар. Бардыгы бар деңиз. Жүзүм бар. Жүзүм. Огородта бар экен, караңыздар. Анжыр да барбы? Анжыр бышайын деп калды негизи. Жаңгак бар. Үйдүн алдында мындай гүлдөр бар экен. Помидор, капуста, болгарский жана башка мөмө жемиштер эгилип тигилиптир. Көрүп турасыздар. Мына жакта дагы аянт кеңири, өрүк, шабдалы, кокон гилас, кадимки кара гилас, анжыр, кара жыгач, долоно, өрүк. Дагы эмне бар экен? Мен бир чекеден көрсөтө берейин. Биалма бар экен. Мына бул жагы темир тосмо, көрүп турасыздар. Ылдый жактагы чегараны көрсөтүп коелу. Мени менен чогуу болуңуз. Биз буюр кайноолу. Кайноолу да бар экен, мына кайноолу. Көрүп турасыздарбы? Чоң болгон кайноолу экен. Мына кадимки кара жыгач, отунга жарайт. Мынаудан чегара ылдый жагы кайсы жерден? Ушул жерденби? Ушул жардан ылдый жагы уже кошунаныкы? Кошунанын 2 метр жер бар. Мына фундамент бүткөн жерге чейинби? Ооба, ушул жергече. Ушунан түз, мына жолго чейин барабы? Ошо Жарга чейин. Жардын бурчуна чейин барат. Ушундан бул жагы бүт сиздерге карайт буюрса. Электричество бар экен. Каякта? биякта кыскача жолубуз бар жүрөт. Мына тротуар сиздерге карайбы ошондо? Жөө ушул жактан жана центрге чыгып кетсе болот. Базарчык тарапка. Кыска жол деңиз, айланбай. Жөө каттаса ушул жактан каттайт. Эгерде унаа менен каттаса жогорудан айланып келет, Таза суу маселеси кандай бул жерде? Таза суу бар. Таза суу бар. Булактан келет. Арык суу бар, мотор менен чыгат арык суу. Арык суу эмне дейсиз? Арыктын суусу бар. Таза суу дагы бар. Мотор менен чыгат арыктын суу, нерден арык. Ылдыйда. Ооба. Жолу. Демек суудан маселе жок экен. Документтери такпы? Так, кызылтыбы.
Документтери так, кызыл китеби бар экен. Мектепке, бала бакчага, бала чака кайсы жерге барат эже? Центрге жакын. Центрге. Аябай жакын үйүбүзгө бар. Центрге. Ал жерде мечит менен медресе бар. Мына ул Ушул жерден көсөт. ушул жерден нары жака өткөн да. Жана телестанцияга чыккан көчөдө бар, мечит. Мечит медресе бар, ал жерди жакшы билем. Мечитке жакын бала бакча, мектеп, базарчык бүт центрде. Центрге пешком эле барып келе берсе болот. Бул жерде эмне? Даратканабы? Ажаткана ушул жерде экен. Негизи бактарак кеңири. Үйдүн алдында жүзүм да бар экен. Аны да көрсөңүздөр болот. Эгерде жакса сүйлөшүп көрүңүздөр, варианты да бар экен. Суу мына өз көзүңүздөр менен көрүп турасыздар. Үйдүн алдында кранттар да бар экен. Шлангада суу шаркырап чыгып турат. Эгерде жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Баасын айтыңыз, канча дейсиз? 50 000 деп атабыз, эми 50 000 доллар деп атасыз. Кандай варианттарын ойлоп турасыз? Апама этажка болсо дом алайлы, квартира алайлы дегенбиз. Квартира. Дом болсо, квартира болсо, анда вариантка сүйлөшөт экен. 50 000 доллардан түшүп бересизби, нак болсо? Түшүп берем. Шыр эсептесе не кыласыз? Түшүп бересизби? Түшүп беребиз. Түшүп беребиз деп атат. Мына ойлонуп көрүңүздөр, анда бүт шарт мүмкүнчүлүгүн айтып бердик, көрсөттүк. Эгерде жакса сүйлөшүңүздөр. Телефону 0555 66 67 92. Мында WhatsApp иштейт. Азыркы үйдү көрсөтүп жаткан эжебиздин кызы сиздерге түнү күнү жооп берүүгө даяр. Жакса сүйлөшө бериңиздер. Ал эми атабыздын телефон номери да бар. 0552 14 96 90 деген телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар, атабыз дагы сиздерге жооп берет. Буюрса, ушул үй сиздерге насип кылсын. Мен сизге ийгилик каалайм эже. Жакшы сатып алыңыздар, апаңызга Оштон, центрден жакшынакай квартиралар насип кылсын. Ал эми бул үй кимдерге насип кылган болсо, бул үйдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун, өзүңүзгө окшогон жакшы тарбиялуу инсандар ушул үйдөн тарбияланып чыксын деген тилекти айтабыз. Аман болуңуздар. Сиздер Тез кабар каналынын бул чыгарылышында Оштогу Мады айылындагы 11-километрден сатыла турган үйдү көрдүңүздөр. Эгерде жакса сүйлөшүңүздөр. Тез кабар каналын издегендер болсо, анда 0558 86 00 11 номерлерин териңиздер. Биз такси менен келдик эле, кайра такси менен Ошко кетип калалы. Көрүшкөнчө.